10 fevral günü keçki saat 17'ler çamasında Aksay ayılından 100'gө жакын жашоочу облус башчысына келип, чек арадагы жайыт маселесине байланыштуу көйгөйлөрүн айтты. Жергиликтүү элдин айтымында Аксай айылындагы жайытты Тажикстандын чек арачылары басып алган. Чечилет деди. Бирок олорго ондой мезгилге жеткиче эле тажиктер келди, биздин солдаттарды кайтарып, өздөрү азыр ээлеп алды. Мисалы үчүн алардын малы дагы чыгып атат. Солдаттары как положено нарядта жүрөт. Фартта жүрөт. Аксай айылынын башчысынын айтымында талашка түшкөн жайытты буга чейин кыргыз тарап кышкы жайыт катары пайдаланып келген. Жана ал жерде Капчыгай конушунун эли жашайт. Жайыт да, жакынкы жайыт, кышкы жайыт. Бул bir 100 yıl, 200 yıldan beri bizim ata-babalar koldanıp gelatkан жер. Бул азыр белгисиз себептер менен эле талашка түшүп калды. Эми тажик тарап талашып атканга байланыштуу. Эл жашайт, Капчыгай айылы. Канча ел бар? Эми Капчыгай айылы толугу менен эле жашайт, бирок жайыт bir 100-150 метр аралыкта турган жайыт. Аксай айыл өкмөтүнүн башчысы жайыт боюнча жергиликтүү деңгээлде сүйлөшүүлөр болгонун билдирди. Бул боюнча жогорку бийликке да билдирүү кеткен. 12 февраль күнү эки тараптуу жолугушуу болоорун айтты. Айтарып атат, биз жолугушуу өткөрдүк. Алар карта боюнча биздики деп атат. Булардын да өтүп кеткен жери бар. Биз дагы талаштык. Анан маселе чечилбеди. Ошону азыр биз губернаторго жеткирдик. Правительство кат жибериптир. Азыр ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми эртең 5-күнү ошол наряд боюнча жолугушуу өтөт. Белгилеп өтсөк, Аксай айылы Тажикстандын Варух анклавы менен чектешип турат. Бул аймакта эки өлкөнүн мамлекеттик чек аралары толук такталбагандыктан жаңжалдар бат-бат болуп турат. Улан Маккамбаев, Салам медиа үчүн.